Соцсеттерде видео чыгарып жаткандар булар түшүнбөйт ам. Кыш келсе жамыр жауса жамырын коет, кыш келсе кардын коет. Кышта кар жайт да. Адеп эле кое бербе. Бир кафеге барып калса эми Кудай берди. Вилкасынан баштап баягы отурган парталарга чейин тартып жөнөтөт да. Көрдүк ушу, көрдүк. Кафеге, ресторанга сиз эле барат экенсиз. Болду, эми мактаныш кереги жок. Жеген менен мактанба. Жегениң ол кетет ал туалетке. Акылыңда не бар? Кайсы китепти окуп атасың? Адамдар да ушун бүгүн соцсетиге койгон нерсесинен карап туруп эле кандай адам экендигин билип алсаң болот да. Эгер жеген нерсе менен мактансаңыз, жеш сиздин максатыңыз болуп калган болсо, Кудай Тааланын алдында кадыр баркыңыз ошо жеп туалеттен не болуп чыгып кетет? Ошондон айырмасы жок сиздин кадыр баркыңыз. Ошондой экен, баягы историядагы не деп коет, ошондойлорду коюп аткандар. Көрдүк, кар силердин эле жериңерде жааган жок. Кар бүт Кыргызстандан чогуу эле жаайт, бирдей эле жаайт. Кичине эле облустарда айырмасы болбосо, кайра карды, жамыр жаса жамырды маанилүү нерсе коеюн дебейт да. Маанилүү нерсени бөлүшөйүн дебейт. Бүт маанисиз баягы жыпырык, күлдүрмөй бир маскара пост чыгып сүйлөп койсо 5 мүнөт 5 миллион көрөрманы, алым Абдушкир Ажы сүйлөп койсо 500 адам көрбөйт. Ошондой экен, адамдар нени максат кылып атат, нени көрүп атат? Адамдар кылбаган иштерди кыл. Адамдар жашабаган жашоодо жашайсың. Адамдар жетпеген чогуларга чыгасың. Көпчүлүк дегени туура деген эмес. Мусулмандар аз, бирок акыйкат мусулмандыкта, мусулманчылык динде. Акыйкат биздеби? Демек күч бизде. Күч биздеби? Демек жеңиш бизде дегени.